Бизде алгачкы конокторубуз бар. Алар менен кубанычтуу түндө тааныштырабыз. Элдик талант долбоорунун негиздөөчүсү, журналист, акын, ырчы, аткаруучу Сономбүбү Кадырова эжекебиз. Жана ошондой эле Элдик таланттар долбоорунун катышуучусу Токоева Зинагүл эжекелерибиз конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандытаңыздар. Арбаңыздар. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Каналдын көрүүчүлөрү менен дагы саламатсыздарбы деп учурашып алалы. Маанайыңыз жакшыбы? Албетте, жакында концертибиз болуп атса, маанайыбыз жакшы болот да, майрамдагыдай десем болот. Ошо концерт тууралуу сүйлөшсөк, Элдик таланттар долбоорунун угушубузча гала концерти болот. Ооба, Кудай буйруса, саргара жотсоң кызара бөртөсүң деген кыргыздын сөзү бар. Январдан бери ушул элдин арасындагы ырдагысы келип жүргөн адамдарды чогултуп, ошолор менен иш алып барып атканбыз. Ай сайын концерттерге чыгарып, сахнада жүрүштү, кийим кийишти, ырдашты, баскан турганды ошо сахнанын өзүндө, практика жүзүндө. Негизи мындай окутуп кечке ручка кагазды алып алып отуруп алып окуткандан көрөк, дароо практика жүзүндө ишке ашырганда дагы адамдардын ички катылган жөндөмдөрү өзүнөн өзү ачылып, мындай жумшагыраак, жөнөкөйүрөөк, мындай рамкага салынбай, эркинирээк болгон сыяктуу көрүнүп, азыркы менин ойлоп тапкан методум ушундай болду. Ооба, негизи практикадан теорияга караганда батыраак үйрөнөт деп коюшат го. Ошо. Дароо эле ошол методиканы колдонгон экенсиз. Ошол метод менен 1 жылдан бери коюп келатабыз. Буйруса, анан ноябрдын 15-inde ушул немеде жыйынтыктайбыз. Жыйынтыгыбыз болгону ушул мындай шоу сыяктуу кылып өткөрөлү деп атабыз. Буга чейин 10 жолу концерт өткөрдүк. 10 концертибизде тең катышуучуларыбыздын баардыгы жандуу үн менен ырдады. Анан жандуу үн менен байыртадан эле ата-бабабыз, Атай, Муса, Мыскал апаларыбыздын баары эле жандуу үн менен ырдап келишкен да. Ооба да. Анан кийин азыр эле фонограмма деп көнүп албадыкпы. Бирок биз азыр немеде фонограмма менен жандуу үндүн айырмасы кандай экенин көрсөтөлү. Буга чейинки көрүүчүлөрүбүз эми фонограмманы уксун деп көбүрөөк мындай фонограммага басым кылып атабыз. Бул шоу концертибизде анткени ошол ырларды жаңыча иштеп чыгып, 2ден 3төн бириктирип, мындай топ-топ кылып чыгарып атабыз да. Анткени менин оюмда азыр адамдардын азыркы кылым мындай 2ден 3төн бир группа болуп иштегендин кылымы сыяктуу көрүнөт да. Жалгыз адам эмнегедир мындай өзүнчө бир коомдо бөлүнүп калган сыяктуу, мындай ынтымакташтырып, мээрим менен, сүйүү менен биргелешип иштеген иш тез ишке ашкан сыяктуу көрүндү да. Анан биринчиден, экинчиден жана баардыгы каражатка байланыштуу да. Аранжировка жаздырсаң деле, башка кылсаң деле, клип тарттырсаң деле, баягы бир адамга күч келип калат. Анан 4төн 5тен бириккенде, аларга мындай чачып жибергенде неме болот да, жеңил болот. Ошондо алардын өзүнүн ырдап чыгышына дагы кененирээк шарт түзүлөт. Анан жакшы. Жакшы. Зинагүл эжеке, сиз канча убакыт болду катышып жатканыңызга деги эле жагып атабы? Каяктан билдиңиз ушундай долбоор бар экен? Жагып атат. Мен катышканым 8-айлампадан бери катышып атам. Анан октябрда 10-айлампасына катыштым. Мен Асыл зат деген айымдар тобунда жаңы кирип ырдап жүргөм. Анан ошол жактан сонун беже биздин группаны чакырып, ошо хор ырдап бергиле деп чакыргандан ошонун арасынан ырдап, анан сонун беже ырдаганымды жактырып, ошондон катышып калдым. Азыр талантыңызга күбө болсок кантет? Мүмкүнбү? Мейли, анда Элмирбек Иманалиевдин Булбулум аттуу чыгармасын аткарып берейин. О, Булбулум. Аябай мен сүйгөн чыгарма. Ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал шактан адашып күгүн калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген ой үрүлү таңдай.
кечтен үнүн баспай, булуктуң неге мынча, булбулум булбулум ай. Жашайсың жаш булбул токтобогум, жашоодо жан жок үй боздобогум. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштык аңай окшобогум. Сайрашып өткөндүң эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Булуккан булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүндүм жоктоп алып. Кечтен үнүн баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булбулум булбулум ай, булуккан кургурум ай. Бул кечтен үнүн баспай, булуктуң неге мынча, булбулум булбулум. Азаматсыз. Чоң рахмат үнүңүзгө берекем. Ушундай, Концертти тактап коелу, качан, каякта болот? Зинагүлдөй ырчыларыбыз чыгат буюрса, урматтуу 5 каналдын көрүүчүлөрү жана Элдик таланттын күйөрмандары 15 ноябрда саат 6-да филармонияда биздин жыйынтыктоо концертибиз болот. Жыйынтыктаганда кандай орундар болот, анан кандай сыйлыктар болот деген кызыккандар да болуп атса, бул ошонун берки катышкандардын ошол жерге концертке катышканын өзү жеңүүчү деп эсептелет да. Ошолорду эми мындан ары шоуга аралаштырып, кайра өскөнгө жада ошол проектиде калганы жеңгени да. Ошондой жыйынтыкка келдик. Мындан ары булар эми шоу бизнеске аралашат. Жакшы. Сиздерге чоң рахмат, келип бергениңиздерге ийгилик каалайбыз. Долбооруңуздар дагы бар болсун. Рахмат. Чоң рахмат.